Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 18 сентябрда Бишкек шаардык номер 4 клиникалык ооруканасында дарыланып жаткан кыргыз-тажик чегарасындагы чырдын натыйжасында жабыркагандардан кабар алды. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков жабыркагандардын абалы жана аларга көрсөтүлүп жаткан медициналык жардам тууралуу айтып берди. Чегара чырынан жабыр тарткандардын баарына керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп, алар күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, толук дары-дармек менен камсыздалган. Үчөө бүгүнкү күнү реанимация бөлүмүндө жатат, калган 7 бөлүмдөрдө жатышат. Бардыгында ошол ок менен жаракат алышкан. Көбүндө ошол октор денесинде калып калган. Биз буларды пландык түрдө эртеңден баштап операция жасап, жанагы окторду мойнунан, денесинен, омурткасынан, жамбашынан, колунан алабыз да. Бир жаракатыбыздын аскер кызматкери колуна ок тийип, сөөктөрүн бардыгын талкалап кеткен экен. Ошол сөөктөрдү дагы биз чогултуп, ордуна коебуз. Президент Сооронбай Жээнбеков жабыркагандардын баарына тезирээк сакайып кетишин каалап, дарыгерлерге ыкчам чараларды көргөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан бардык керектүү жардам берилерин баса белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы жабыркагандардын туугандары менен баарлашты. Жаракат алгандарга президенттин атынан материалдык жардам көрсөтүлдү. Жакшы болуп келе Yardım bulat karışık. Ümmetten Kara körgülü edi. Kara turavuz. Bağır temeli olduğunu ki de otağız. Dağa parası bulur kim? Болот, Köyümüz мен жазып берем. Biri жақсы болып кетті. Операция жауап көз балым ақылы. Балам жолдашым жақсы болып кетсін. Ал эми Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Космосбек Чопонбаевдин маалыматы боюнча 3 жаракат алгандардын оор абалына байланыштуу Бишкекке алып келүү мүмкүн болгон жок жана аларды Баткен облусунун Лейлек аймактык ооруканасында дарылоо чечими кабыл алынган. Көчө 17 сентябрда атайын самолет барып 10 жаранды Бишкекке алып келдик. Алар бүгүнкү биздин Бишкектеги травматология борборунда азыр дарылоон алып жатышат. Алардын абалдары мындай айтканда туруктуу. Андан тышкары 3 жараныбыз азыр Лейлекте. Алар ошол 16 күнү эле баягы тез жардам иштеп, ошо түнү бою биздин ошо жердеги докторлор жана максаттан Лейлекке алып келишип, ошол жерден тез ара жардам кылып, операцияларды кылышты. Көчө дагы ушу Оштон дагы биздин нейрохирургдар барып, бир балабызга операция кылды. Бүгүнкү абалдары мындай биздин медициналык тил менен айтканда оор туруктуу. Эгер азыр алардын абалдары ичине жакшы болгондо аларды Бишкекке алып келебиз. Эске сала кетсек, Баткен облусундагы мамлекеттик чегара участогундагы атышуудан улам 13 адам аргандай жаракаттарды алышкан. Алардын ичинен 10 адам куралдуу күчтөрүнүн аскердик транспорттук учагы менен Бишкек шаарына дарыланууга алып келинген. Алардын абалы туруктуу. 5 кишиге бүгүн пландык операциялар жасалат.